Саламатсыңарбы? Аралыктан окутууну улантабыз. 11-класс алгебра жана анализдин башталышы сабагы. Темабыз n даражадагы тамыр жана анын касиеттери. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта n даражадагы тамыр жана тамырдан чыгаруу эрежелери менен таанышасыңар. n даражадагы тамыр анын негизги касиеттерин окуп үйрөнөсүңөр. Аларды билип эстеп калуу үчүн ар кандай көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Аныктама: А санынын n даражадагы тамыры деп n даражасы ага барабар болгон сан аталат. Биз мурда квадраттык тамырды айтканбыз. А санынын n даражадагы тамыры деп n даражасы ага барабар болгон сан аталат. Бул n даражадагы тамырдын жазылышы. Мисалды карап көрөлү. 27 санынын анын ордунда 27 турат. 3 даражадагы тамыры n'дин ордунда 3 турат. 3кө барабар экен. Демек 3түн 3 даражасы 27ге барабар. 2 жана -2 сандары 64 санынын 6 даражадагы тамырлары болушат экен. Себеби 2нин 6 даражасы 64кө барабар. -2нин 6 даражасы дагы 64кө барабар. Демек 6 даражадагы тамырдагы 64төн 2 тамыр чыгат экен. 2 жана -2 деген. А санынын n даражадагы тамыры бул x n даража барабар a теңдемесинин чыгарылышы болот экен. Бул теңдеменин тамырларынын саны n даража көрсөткүчү жана a сандарынан көз каранды дейт. Аныктама: А санынын n даражадагы арифметикалык тамыры деп n даражасы ага барабар болгон терс эмес санды айтабыз. Мисалы 8дин 3 даражадагы арифметикалык тамыры 2ге барабар экен. Карап көрөлү. 2нин 3 даражасы 8ге барабар. Терс эмес сан 2. Бул жерде 2 терс эмес сан. Экинчи мисалды карап көрөлү. 4 даражада 16дан 81. 2ден 3кө барабар. Анткени 2ден 3тү 4 даражага көтөрсөк, бөлчөктү тамырга көтөрүүнүн эрежелери менен алымын дагы бөлүмүн дагы 4 даражага көтөрсөк, 2нин 4-сү 16, 3түн 4-сү 81 болот. А 81 бул жерде кандай сан? Оң сан. 2ден 3 оң сан. А санынын n даражадагы арифметикалык тамырынын белгилениши төмөндөгүдөй белгиленет. N саны тамырдын көрсөткүчү деп аталат. А саны тамыр алдындагы туюнтма деп атайбыз. Эгерде n барабар 2 болсо, анда тамырдын 2 деген даражасы жазылбайт дагы квадраттык тамыр деп окуйбуз. Муну биз 8-класста өткөнбүз, 9-класста өткөнбүз. N барабар 3 болсо, А санынын 3 даражадагы тамыр же болсо кубтук тамыр деп коет. N барабар 4 болсо, 4 даражадагы тамыр деп, кайсы тамырдын да көрсөткүчү кайсы сан болсо, ошол боюнча айта беребиз. Эми А санынын арифметикалык тамырынын Адан көз карандылыгын карайлы. Эгерде n даражалуу тамырдын астындагы туюнтма оң сан болсо, ал эми n көрсөткүчү жуп болсо, мына карайлы. Даража көрсөткүчү жуп n тамыр астындагы сан, n даражалуу тамыр астындагы сан оң сан, анда анын тамыры 3кө барабар экен, оң сан болот экен. Эгерде так сан болсо, 2 оң сан болот экен дагы.
таксан болсо дагы эгерде тамыр астында туюнтма эки учурда тең оң болсо, А оң болсо, анда жооптору дагы бирден эле тамырлар болот экен. Бул жерде 0 болсо 0 болот. Ал эми тамыр астындагы туюнтма тамырдын даражасы жуп сан болуп калса, ал эми тамыр астындагы туюнтма терс сан болсо, анда мүмкүн эмес экен. Эмне үчүн? Анткени каалаган санды терс санды жуп даражага көтөрсөк, оң сан чыга берет. Бул эме мааниге ээ эмес, аткарылбайт. Терс сандын жуп даражасы дайыма оң сан. Ал эми так даража эн көрсөткүчү даража, эн даражалуу тамырдын эн көрсөткүчү таксан болуп калса, андан тамыр чыгат экен -3 деген. Карайлы, демек эндин так маанилеринде дейт, терс болсо деле ар кандай А сан эн даражадагы тамыры болот, бирок бирөө гана болот экен. Эгерде тамырдын даража көрсөткүчү таксан болуп калса, көрсөткүч жөнүндө айтылат. Так, эми теңдемени карап көрөлү. X'тын n даражасы барабар A теңдемеси жөнүндө айтып көрөлү. Бул жерде дагы теңдеменин оң жагында турган Ага карата. Эгерде n жуп болсо, анда теңдеменин эки тамыры болот экен. Минус n даражадагы A, анан плюс n даражадагы A. Эгерде 0 таксан болуп калса, анда бир эле тамыр болот экен. X барабар 0 болсо 0 болот. Тамырга эмес болот, а бул жерде бир тамыр болот. Мисал карап көрөлү. 385-көнүгүнүн Б'сын карай турган болсок, X'тин 6-даражасы барабар 5ке дейт. Бул кайсыл учурга туура келип атат? Жуп болгон учурга туура келип атат, Ал эми А оң болгон учурга туура келип атат. Анда эмесе мунун канча тамыры болот? Таблицаны карайлы. Демек 2 тамыр болот экен. Минус анан плюс. Биринчи тамыры -6-даражада 5, тамырдын астында 5, экинчиси плюс 6-даражадагы тамыр астында 5 болот экен. Жобу 2 тамыры болот. Эми 386-көнүгүнүн Б'сын карап көрөлү. Бул жерде X'тин 7-даражасы плюс 128 дейт. N даража көрсөткүчү так болуп атат. Белгисизди калтырып, сол жака белгилүү санды оң жакка алып өтсөк, -128. Эми мындан тамыр чыгарсак, X'тин 7-даражасынан 7 чыгып кетет, 7-даражадагы X'тан. Биякта болсо -128 тамырдын астында калат дагы. Минусты астына чыгарып жиберсек болот. Мурдакы формуланы эске алып, 128 бул -7-нин 7-даражасы болот. Андан -2 чыгат. Демек, жалгыз тамырга ээ деген мына n так болгондо. Жообу -2 барабар экен. Бул жерде дагы бир мисал калып калды. Азыр карайлы. 385-тин A'сы. Кичине буга караганда татаалыраак экен, ушуну көрөлү деп атабыз. X куб плюс 4 барабар 0 болгондо, X куб минус 4тү алып чыгам. Бул кайсы учурга туура келип атат? 3-чү. Так, n так болгондо. Кубтук тамырда -4 болот. -4тү минусун кашан тамырдын астына чыгарып жиберсек, n даражалуу тамырдын астында, анда мунун жалгыз тамыры болот. Жообу минус кубтук тамырда 4кө барабар экен. N даражадагы тамырдын касиеттери. Ар кандай натуралдык сандар үчүн бул жерде n бүтүн натуралдык сан болуп эсептелет. Анан k терс эмес ар кандай сан болот. Ал эми A, B сандары үчүн төмөнкүлөр туура дейт. Эгерде n даражалуу тамырда эки сандын көбөйтүндүсү берилсе, анда алар ар бир өнүн көбөйтүндүлөрүнүн n даражасына барабар болот экен. Экинчиси, n даражадагы бөлчөктөн алымынан дагы ошол бөлчөктөн даража чыгарабыз. Бөлүмүнөн дагы ошол эле n даражалуу тамырдан даража чыгарабыз. Бул жерде бөлчөктүн бөлүмү нөлгө барабар болуш керекпи? Үчүнчүдө, n даражалуу тамырдын астында дагы бир k даражалуу тамыр бар экен. Анда аны төмөнкү эреженин негизинде
алардын тамырларынын көрсөткүчтөрүн көбөйтүп туруп бир эле тамыр кылып жазып алсак болот экен. К терс эмес сан ары кандай деп айтат. Терс эмес, анан да бүтүн сан. Бөлчөк сан боло албайт, бүтүн сан болуш керек. Төртүнчү эреже, эгерде n даражалуу тамырдын көрсөткүчтөрүн көбөйтүүчүлөргө ажыратып жиберсек болот экен. Мынакей бул жерде А деген санды кандайдыр бир сандын даражасы түрүндө көрсөтүп, муну канчанчы даражада көрсөтсөк, бул nди 2 көбөйтүүчүгө ажыратып жиберсек болот. Же болбосо n даражалуу тамырдын көрсөткүчүн кандай санга көбөйтсөк, тамыр астындагы туюнук мааны дагы ошол санга даражага көтөрүп болот экенбиз. Мына n көбөйтүү k десек, анда аны дагы k даражага көтөрүп болот экенбиз. Ар кандай учурлары болот да, k дайыма оң сан болуш керек. Бешинчи эреже, эгерде тамыр n даражалуу тамыр астындагы туюнук k даражада болсо, биз анын тамырдын сыртына чыгарып жиберсек болот экен. Бул жерде k терс да болушу мүмкүн. Терс эмес болуш керек. А 0-гө барабар эмес болуш керек. Так, туюнук маалылардын сандык маанилерин тапкыла деген мисалды карайлы. 390-көнүгүнүн A'сы. Так, 4-чү даражада тамырдын астында 16/620 беришкен. Биринчи касиетти эстеп, мына ар бирөөнү тамыр кылып жазып алып туруп, бизге ыңгайлуу да көбөйтүп. Бул жерден көбөйтүп деле чыгарсак болот. Анда көрүп тургандай, 2 орунду сан 3 орунду санга көбөйтсөңөр чоң сан чыгып кетет да, бизге 4-чү даражадагы тамырды тапкан кыйын болот. Ошон үчүн биз ыңгайлуу рационалдуу жолдо колдонобуз дагы, касиетти колдонуп, тамырдын негизги касиеттерин 2 тамыр кылып жазып алып, анан ар бирөөнөн бизге тамыр чыгарган жеңил болот. 16-ныкы бул 2-ге барабар, 625 бул 5-тин 4-чү даражасы, тамырдан 5 чыгат дагы, жообу 10-го барабар. Ушул эле көнүгүн Г'сын карап көрөлү. Бул жерде дагы 4-чү тамыр болуп калыптыр. Муну да ошентип ажыратып жазып алабыз. Биякта 0,1 чыгат, 16дан 2 чыгат, жообу 0,2-ге барабар. 392-нчи көнүгүнү карап көрөлү. Бул жерде 3-чү кубтук тамырдагы 9 менен 6-чы даражадагы 9-дун көбөйтүндүсү берилиптир. Эми муну чыгаруу үчүн биз касиеттерди колдонобуз. Жанагы морики 9-дун 6-чы даражасынын көрсөткүчүн 2 көбөйтү 3 деп жазып алсак, ал эми 9-ду 3-түн квадраты деп жазып алсак, анда бул k'лар кыскарып кетет, 2 менен 2. Касиеттерде k деп берилген да. Анда кантип жазып алсак болот экен? Кубтук тамырда 9, кубтук тамырда 3. Эгерде тамырлардын көрсөткүчтөрү барабар болсо, анда биз морики биринчи мисалда дагылып, бир тамырга жаза алабыз. Көрдүңөрбү балдар? Биз муну өз алдынча турганда кубтук тамырдан чыкпайт. Ал эми тамырдын астына киргизип жиберсек, көбөйтүндүсү 27-ге барабар, а 27 бул 3-түн кубу. Демек, кубтук тамырдан 3 чыгат экен. Ар кандай жол менен жөнөкөйлөтүп алып, тамырдан чыгарсак болот. Всын карап көрөлү. Всында эми тамырдын көрсөткүчтөрү барабар экен. Ал эми 27 эч кандай сандын 5-чи даражасы боло албайт. 9 дагы сандын 5-чи даражасы боло албайт. Демек, бул экөөнү биз бир тамыр кылып, көрсөткүчтөрү барабар болгон үчүн дайыма эле жаза албайбыз. Бул жерде ар кандай болгондо көрсөткүчтөрүн барабар кыла албадыкпы. Бул жактан өзү эле көрсөткүчтөрү 5-чи даражада экен. Бир тамырга көбөйтүндү кылып жаздык. 27 менен 9-ду көбөйтсөк 243. Ал эми 243 бул 3-түн могу жер 5 балдар. 5-чи. 243 3-түн 5-чиси морики 3 деп жазып алыптыр. 3-кө барабар. 5-чи даражадан 3 чыгат. Демек балдар, биз бүгүн n даражадагы тамыр жана анын негизги касиеттерин үйрөндүк. Силер видео сабактагы касиеттерди, мисалдарды көчүрүп жазып алгыла дагы.
номер 385-тин калганы бар, ВСГсы, 386-нын АСГсы, анан 390-нун калганы, анан 392-ни өз алдынча чыгарып көргүлө. Эмки сабакта жолуккуча саламатта калгыла.